Саламатсыңарбы окуучулар, 10 класстар үчүн видео сабак физика сабагынан 3 глава электромагниттик термелүүлөр, параграф 16 контурдагы эркин электромагниттик термелүүлөр, энергиянын айланыштары. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер термелик контур жөнүндө таанышасыңар, ошондой эле термелик контурдун схемалык көрүнүшүн билесиңер. Электромагниттик термелүүлөрдө кантип пайда болушу жөнүндө түшүнүк аласыңар жана энергиянын айланыштарынын формулаларын айырмалай аласыңар. Термелик контуру деген эмне? Электромагниттик термелүүлөрдү алуу үчүн электр талаасынын энергиясын магнит талаасынын энергиясына жана магнит талаасынын энергиясын электр талаасынын энергиясына айлантыруудай электр чынжырын түзүү керек. Мындай чынжырды биз термелик контуру деп атайбыз. Термелик контуру болуш үчүн эки түзүлүш катышат. Биринчиси конденсатор, сыйымдуу конденсатор жана индуктивдүү катушка. Термелик контурдун схемалык белгилениши сүрөттө көрүнүп турат. Демек, конденсатордон жана катушкадан түзүлгөн туюк чынжыр бул термелик контуру деп аталат. Конденсатордо заряд топтолгондуктан, себеби конденсатор бул заряд жыйноочу түзүлүш болуп саналат. Түзүлүшү боюнча эки обкладкадан турат, ортосу диэлектр катмар менен бөлүнөт. Конденсатордо электр талаасы пайда болот, ал эми катушкада магнит талаасы пайда болот. Китебиңердин 24-сүрөттөгү А учурунда карайлы. Бул учурда конденсатордо заряд топтолгон жана бул индуктивдүү катушкадан турат, конденсатордон турат термелик контуру. Азыр А учурунда бир гана конденсатордо заряд топтолгондуктан бул учурда конденсатордо электр талаасынын энергиясы бар. Себеби заряд топтолгон жерде сөзсүз түрдө электр талаасы пайда болот. Ошол электр талаасынын энергиясынын формуласы С квадрат бөлүнгөн 2 барабар. Эми бир нерсени эске алып коюш керек. Эгерде термелик контурунда электромагниттик термелүүлөрдү алыш керек болсо, анда ушул термелик контурундагы өткөргүчтөрдүн каршылыгы аябай аз болуш керек. Же болбосо каршылык канчалык аз болсо, ошончолук электромагниттик термелүүлөрдүн пайда болуу шарты жакшырат. Эми ушул сүрөттө 24-сүрөттүн Б учурун карай турган болсок, ушул конденсатордогу заряддар катушкага катушка карай кыймылга келгенде, катушкада бул учурда нол заряддын катушканын өзүндө дагы, өткөрүштүн өзүндө дагы индукциянын электр кыймылдаткыч күчү пайда болот. Бирок бул пайда болгон күч бул жакта конденсатордон барган токту токтото албайт да. Ушул токтун эсебинен катушкага ток барган кезде, силер билесиңер, катушка бул тогу бар өткөрүштөрдөн турат. Ар кандай тогу бар өткөрүштөр аркылуу ток ага турган болсо, анын айланасында магнит талаа пайда болот. Демек, бул учурда катушкада магнит талаасынын энергиясы пайда болот. Магнит талаасынын энергиясы Е магнит талаасынын энергиясы барабар Li квадрат бөлүнгөн 2 формуласы менен аныкталат. Эми эгерде ушул учурларда, же болбосо ушул каршылык нөлгө барабар болгон предель учурда, башкача айтканда контурдагы өздүк термелүү учурунда электр жана магнит талаасы бири-бирине каршылык нөл болгон учурда барабар болуп калат. Анда формулаңыз У квадрат бөлүнгөн 2 барабар Li квадрат 2 менен барабар болот. Эми кандай түшүндүрсөк болот? Тагыраак. Конденсатордо заряд топтолгондо электр талаасынын энергиясы пайда болот. Андан кийин электр талаасыны конденсаторго бир эле ток жиберсек, максималдык бир чыңалуу ток жибере турган болсок, чыңалуусун өзгөртө турган болсок, анда ушул конденсатордогу заряддардын баардыгы катушканын көзү кыймылга келет да, катушкада магнит талаасынын энергиясы пайда болот. Демек, термелик контурунда эң алгыш электр талаасынын энергиясы пайда болуп, конденсатордо анан ал ток аркылуу ток катушкага берилгенден кийин катушкада магнит талаасынын энергиясы пайда болот. Магнит талаасы ушул эле учурда кайрадан электр талаасынын энергиясын пайда кылып, термелик контурунда жалпы эркин электромагниттик термелүүлөр пайда болот. Бир эле максималдык чыңалуу токтун берилүүсүнөн. Демек, эркин электромагниттик термелүүлөр термелик контурунда пайда болот. Термелик контурунда катушка жана конденсатордон турган туюк чынжыр колдонулат. Конденсаторго заряд топтолот. Зарядга бир эле максималдык чыңалуу берилген кезде конденсатордо электр талаасынын энергиясы пайда болуп, ал заряддар
катушкага берилет. Катушкада майын талаасы пайда болот, кайра эле магнит талаасы электр талаасын пайда кылат. Ал эми электр талаасы кайра эле катушкага берилип майын талаасы пайда болуп, ушинтип бул жерде энергиянын айланышы жүрөт. Конденсаторда электр талаасынын энергиясы, катушкада майын талаасынын энергиясы бири-бирине айланып, жалпы термелик контурунда эркин электромагниттик термелер пайда болуп, электр жана майын талааларынын энергияларынын айланыштары жүрөт. Эми ушул жерде формулаларды ачыктап алайлы. Конденсаторда сөзсүз түрдө электр талаасынын энергиясы пайда болот. Жана айтып өткөнүмдөй, конденсаторда электр талаасы гана пайда болот. Бул учурда ел индекс менен эл берип атат. Бул электр талаасынын энергиясы дегенди түшүндүрөт, конденсаторда пайда болгон. С деген бул электр же конденсатордун сыйымдуулугу. Бул деген конденсатор заряд жыйноочу түзүлүш деп атпайбызбы? Ошол заряд жыйноочу түзүлүштүн канчалык деңгээлде өзүнө заряд топтоп алгандыгы, сыйдырып алгандыгы, сыйымдуулугу. Бул электр сыйымдуулугу же болбосо конденсатордун сыйымдуулугу чоң С тамгасы менен белгиленет, 1 фарад кабыл алынган. Ал эми бул жерде У деген бул электр чыңалуусу. Электр чыңалуусунун 1 вольт. Магнит талаасынын энергиясы катушкада пайда болот. Магнит талаасынын энергиясы, формуласы Li квадрат бөлүнгөн 2. Мында Е магнит индуктивдүү катушкада пайда болгон магнит талаасынын энергиясы, L деген катушканын индуктивдүүлүгү 1 Генри. Катушканын индуктивдүүлүгү деген ошол катушканын магнит талаасынын, катушкада магнит тала пайда болот. I деген бул ток күчүнүн 1 ампер. Тесттик суроо. Эркин электромагнит толкундар көп чекит, сүйлөм толтуруш керек, пайда болот. Маселе тест иштейсиңер. Экинчи, термелүү контурунда каршылыктын болушу убакыттын өтүшү менен термелүүнү эмне кылат? Суроого көпчектин ордуна жооп берип тестти иштейсиңер. Үйгө тапшырма параграф 16-ны окуйсуңар, ошондой эле суроолорго жооп жазасыңар. 1, 2, 3 суроо бар, ошол суроолорго жооп жазасыңар. Саламатта калгыла.